10 жаштагы Жамиля аккан оорусуна кабылып, жардамга муктаж. Ал акыркы 10 айдан бери оор дартка чалдыгып, жашоо үчүн күрөшүп келет. Жамиляга чет мамлекетте тез арада оор операция жасалууга тийиш. Бул аккан оорусу адамдын организминде кан боюнча оору болот экен. Анан кандын составы толук иштетилип чыкпай калат экен да. Ошон үчүн булардын канын күчтүү химияларды берип өлтүрөт экен дагы, полный здоровый клеткасындагы раковый клетканы да өлтүрүп туруп, анан таза донордун канын куюлат экен да. Донорлукка менин 2 балам бар дагы мындан тышкары. Ошол экөөнү донорлукка канга тапшырдык. Ошол $3300. Ал деле анализи өтө кымбат болду. Айлабыз кетип тапшырдык. Ошо балдарымдын бирөөсү жарап калса, ошол бала донордун каны куюлат да. Ошону менен бул оору ошо пересадка менен айыга турган оору экен да. Дүйнө жүзүндө практикалар абдан көп пересадкадан айыккандар. Операциянын баасы $80,000 $100,000 чейин деп болжолдонгон. Бул сумма Жамилянын үй бүлөсү үчүн өтө көп акча. 80,000ден негизи жогору болот экен. Эгер доноруң болбой калса, дагы $80,000га $10,000 кошулуп, баш аягы $100,000 болот экен да. Ушунча каражатты биз өтө кыйын болуп турат. Таба албай кыйналып атабыз. Ар бери чуркап жүрөм. Фонддордун баарына бардым. Эч бир фонддон бир жардам болбойт экен. Министерствого деле бардым. Ал жерде деле жардам жок. Квота деп арыз жазып эле, ал жерде деле квота жок деп мага кат жиберишти. Бирок баягы эле таанышы бар, акчасы барлар алып эле кетип атышат квотаны. Биз каяка барыларын билбейм. Мынча акча каражат биз үчүн эң кыйын болуп атабыз. Биз учурда 5 курс химия терапия алганбыз 7 айдын ичинде. Анан 2 айга поддерживающий курс деп коет, дозасы аз химияга өткөнбүз. 3-чү айына келгенбиз, 4 күн эле жатып кетебиз деген ойдо келсек, бластларыбыз, раковый клеткаларыбыз көбөйүп кетиптир да. Эми булар бизди алып калышты, дагы жатасыңар. Күчтүү, биз негизи эле өзүбүз күчтүү химия терапия алганбыз, ОМЛдерге күчтүүсү сайлат, андан дагы күчтүүсүн беребиз дейт да, эмчи. Ошол курсуңарды алып бүткөндөн кийин эле уже пересадкага кетишиңер керек деп айтып атышты. Биз эмне кыларыбызды билбейбиз, акча таппай ар бери чуркап атабыз. Башына түшкөн оор түйшүктү эл менен бөлүшүүдөн тартынып, бирок каражат табылбай жатканынан аргасыздан кайдыгер карабаган жарандардан жардам сурап, Жамиля Орозбаеванын апасы биздин редакцияга кайрылды. 10 жаштагы Жамилянын өмүрүн сактап калууга колуңуздан келген бардык жардамыңыздарды аябаңыздар. 10 жаштамын. Мен мектепке барып окуп чоңойгондо врач болгум келет. Ооруган адамдарды дарылагым келет. Келечекте дарыгер болуп, элге кызмат кылам деген Жамилянын сакайып кетишине сиз дагы себепкер болуңуз. Жеткинчектин аруу кыялдарынын ишке ашышы үчүн төмөндөгү реквизиттерге акча каражат которо аласыздар. Арген Мажитов, Күмүшбек Куттубеков, Нурлан Колиев, СТВ.